өtken ушул 60 жылдыk юбилейибиздагы мына келип, кыйынчылыктар артта калып, мына азыр көңүл ачып, эс алып отурабыз. Кээ бир классташтарыбыз шартка байланыштуу келе алышкан жок. Россиядан, Бишкектен, ден соолуктарга байланыштуу ар түрдүү себептер менен мына келгендериңизге дерге чоң рахмат. Жакшылап эс алып, даам тартып, ойноп, бийлеп, жаштыкты эске салып, кээинирээк эс алып отурабыздар. Анан чындап эле баягы көп жакшылык, жакшы сөздөр бизди окуткан, тарбиялаган ага эжекейлерге арналды. Буларга канча айтса дагы жетпейт. Чындап эле бул мугалим өмүрлүк дарак деп бекеринен айтпайт. Көпчүлүгүбүздүн ушу жашообузга, турмушубузга ушу ага эжекейлердин билими, тарбиясы, өздөрүнүн өрнөктөрү бизге таасир этти. Ошолордон биз үлгү алдык. Мына интернетте жашаган көпчүлүк кыздарыбыз, балдарыбыз эскерди. Чындап эле биздин эң кызыктуу үйдөн бөлүнүп, интернетте жашап, ар кимдин характерлер, мүнөздөрүнү, артыкчылык жактарын, кээ-бир кемчиликтүү жактарын ошол жерде билет экенбиз. Айыл чарба иштеринге, пактага, чөпкө барганда билет экенбиз. Кимге кандай мамиле кылыш керек, аяш керек, кимисин макташ керек, көп нерселерди үйрөндүк. Интернетте чындап эле эсте кала турган нерсебиз көпчүлүгүнө айтып атышат. Ушул эстрада тобу эң жөнүндө айтып атат. Мунун чыгышында болуп калды. Канеке Эралиева деген ырчы жаңы чыгып калды. Кыргыздын жылдызы болуп. Эңсөө деген бир ырды аткарып чыкты. Ошол киши композиторду тааныштырган ыр дагы ошол болгон. Анан ошолордун мунажат аябай жакшы созулуп ачып эле. Анан ошо эстрада тобу түзүлүп калганда биринчи номер ошондон башталат эле. Эңсөөдү. Бул эңсөө кийин уланып, кийин Гагарин мектебинде бир нече поколениялер чыкты. Ошолордун арасына мына бизде Кыргыз Республикасынын маданиятынын мыктысы Султан Нурлан. Мына ушул. Ушулардан кийинки поколение мен чыгарылбай, мен дагы башка жака которулган токтоп калдым. Ошол жагы өкүнүчтүү. Муну уюштурганга чындап эле негизги себепкер Бөркүн Мастыш болду. Себеби бул кишинин дагы достору бар эле Доңгултурда иштеген Абдурахманов Байтөре деп. Абдурахман Байторович. Ошол жактардан байланышып, консультацияларды алып, бизде Мары Байжиевдин Адашкан адам деген драмасыны коюп, райондогу мектептерге концерт коюп чыккан. Ошолордун бир негизги ролун аткаруучу каарманы Абышкандын эмесин биздин каныбек классташыбыз аткарат эле Якупов. Өтө дикциясы тунук, таза жигит эле, грамоталык. Төрөкул агайыбыз ошо кыргыз тилин мерчү өтө жакшы баалачу эле ушул дикциясын, өтө коңуруну менен аткарат эле. Андан кийин ошо биздин концертибизди коштоп, мына азыр биздин белгилүү ушул оончубуз Бабарашан Тургунбаев. Ал деле бизде мектепте иштеп, чогулуп ошентип болуп калды. Ошол тарыхы кээ билбегендер үчүн менен бар болуңуздар, аман болуңуздар. Нимат агайдын историясын айтып берейин, жаштыгыңыздарды эстеп. Мына бүгүн келип туруп кыздарыбыз билбестен кандайсың, зорбусуң деп эме кылып атышат. Жаш действительно. Классы келчеде. Балдар 20 балдар. Тамашалуу кишилер. Канча бойдок бар деди класста. 20 десек, мына 21 классы десек. Мына жол рахмат. Бар болуңуздар. Жакшы эс алып, даамда тыңдап отуруңуздар.